Sadaqa adamdарды, урматтуу бир тууганым, тазалап, аларды күнөөсүн кечип, аларды арулап бийиктикке чыгарат. Эгерде бир адам күнөөсүнүн кечирилүүсүн тилесе, ал садака берсин. Эгерде бир адам таза болгусу келсе, аруу болгусу келсе, анда садака берсин. Мен адамдарга жаман ойлой берем, жаман күмөн кыла берем. Мен адамдар жөнүндө жакшы күмөн кыла албайм. Мен ушундаймын, тигиндеймин дегендерге айтабыз, сен садака беришиң керек. Сен садака берген болсоң, ошолор аруу болот, таза болот. Анткени Кудай Таалам Кур'ани Каримде Тауба сүрөсүнүн 103-аятында айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Сен алардын малынан садаканы алып кембагалдарга бер, ошол садакасы менен аларды тазалайсың, аларды аруулайсың деп урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Амансыздарбы? Жана байракта эле Камза инибизге видео кайрылуу кылганбыз. Бул агабыз чалды, сыра чал ука, менде машина бар. Ошо машинамды сатып туруп, акчасын баарын ошо которойн деди эле. Мына блогерлер биригип алып, Алла таалам разы болсун балдардан. Келдик, акабызга сөз берели, акабыз дагы биз сөзүн айтып койсун, а? Кең. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Эми бул баягы Камзанын оорусуна байланыштуу элден баягы жардам суранып аткандан кийин биз дагы кайдыгер карабай ушу мына мекендештерибиз менен Москва жергесинде биз да кол суналы деп чечтик. Биз баягы Атаман логистик жамаатынын атынан ушул машинени, бизге кызмат кылган эле машина эле, ушуну сатсак, азыр эми балдар алуучулар кезде ошонун бизге чегин көргөзө же ошол жака которуп берсе, машинени өткөзүп берели дедик жамааттын атынан. Биринчиден, анан кийин дагы ушул чогулганга чейин, сбор качан токтогонго чейин биздин автобустар тынбай Москва, Бишкек каттамында жүрөт. Мекендештер, машинеңиздерди алып келсеңиздер, биздин прайс бар. Ошого мына Эрмек ушул Москвадагы старший, ушул отправканын логистика компаниясында ушул Эрмекке кайрыласыздар. Ушул ар бир келген машинеден, мисалы 25 000 сомдук, 25 000 рубльдик машиненин 5 000-ин которуп бересиздер, көргөзөсүздөр чегин, 20 000-ин кайра отправка. 20 000-дик машиненин 5 000 которуп берип, 15 000 ошондо ар бир машинеден 5 000ден Камзага жардамга жөнөтөлү деп ошондой кылып чечтик. Буйруса эми сбор токтогонго чейин ар бир алып келген машинеден 5 000ден анан могу машинени жардам кылайлы дедик. Урматтуу кыргыз элим, ушундай биримдикте болсок, ушундай чогуу болсок, баягы көп баягы жетишкендиктерге жетебиз, көптөгөн баягы ооруларга жардам бере алабыз. Эми мындай кырсыктагы, жамандыктагы оору да бар, Алладан болот. Субхан Алла Таала бардыгыбызга мындай оорудан, жамандык баледен алыс кылсын. Ушу Москвада иштеген мекендештер, иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Башка жерде, башка элде жакшы иштеп, аман эсен мекенибизге кайтайлы. Анан дагы ушул балдарга ыраазычылык билдирип коелу. Мына иштерин таштап, элим деп, ушул биздин өзүбүздүн уулубуз деп мына кызмат кылышып атат. Мечиттен видео кылышып, бияка келип видео кылышып атат. Ушу балдарга да Алла Таала разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болушун. Ыйык күндө орозодо кылган сооптарыңар Алла Таалам кабыл кылсын. Акана машинандагы немесин айтып коң, жанагы канча бөлүп берсе да болобу деп айтып аттыңыз го, ошону түшүндүрүп. Жок, бөлүп берген эмес эмес, эми бул баягы тыйын мындай болуп атат да, эми билбейм, бул бааны эми айтып кылбай эле келип машинени көрсүн, баягы рыночный бааны кимиси эми баягы берип алса, может ошого да пайдалуу жардам берет элем. Бирок акчама машина алышым керек деген болсо, мына алсын, ошол да жардам дагы болот. Анысы мындай жардам дагы болот, машинелүү да болуп калат деген ойдо болуп атабыз. Эми азыркыга тыйын эметпеген ошол машинени ошол жардамга берели деп чечкенбиз. Эми келиңиздер, көрүңүздөр, эми бул жаңы машина эмес, эми буйруган сатса ошону жардамга беребиз. Анан калганы мына ар бир мекендештер келип мына жүктөйсүздөр, машина саласыздар, ошодон чегин көргөзсүздөр, 5 000 сом жардамга, калганын баягы водительдер бар, айлык акы буларда оокат кылышын, ошону чыгарабыз, болду. Буйруса сол сбор бүткөнгө чейин ушундай жардам көргөзөбүз деп чечтик. Ооба туугандар, буйруса артыбызда турган Приораны Москвадан биринчи жолу буйруса ушул акебиз баштап берип атат. Араңыздарда кимде ким жардам берем дегендер болсо, астына реквизиттерди, М-банк номерлерди калтырып кетебиз, ошого жардам берсеңиздер болот. Анан бияктагы Эрмек байкенин дагы номерин калтырып коебуз. Ушул машинанын вопростор боюнча машина алам деген адамдар болгон болсо, ушул номерлерге кайрылыңыздар. Негизи 150 000ге сураптыр, 150 000 дегенби суммасы. 150 000ге сураптыр, бербей коюшуптур. Бирок туугандар, эми бул кайрымдуулукка кетип атпайбы? Силер бул машинаны алып болгону ушу менен токтобойсуздар. Бул машинаны алганыңардын себеби кайрымдуулукка да кетет.
200 миңби 200 миңден өйдөрөкпү кимде возможность болгон болсо ушул машинаны алып бериңиздер эми туугандар. Мынакей мекендештер, ушул кыргыз элибизден айлансак болот экен. Ушул байкебизге дагы чоң рахмат, ушинтип Хамзага жардам берем деп атат. Анан ушундай бизнесмендер болсо дагы машина берем же акча берем десе биз барып тартып берген даярбыз, а? Туугандар, ушул машина приора көрдүңүздөр. Недавно 150 миңге өрбөй койду ушул машинаны. Ушул машинаны бир пожалуйста алып бериңиздер. 200 миңди кылыппы, 200 миңден өйдө кылыппы, колдон келишинче туугандар алып берсеңиздер өтө чоң болот эле. Ушул Хамза инибизге баардык акчасы кетет.